ölümden mümkün. Ölüm gelsin. Ölümden koşa diletim. Sürüp diletim. Götürüp diletim. Şimdi gelsin. Soğuş ardageri Самибай Артыков быйыл 101 жашта. 1942 май айында 21 жашында соғышқа чакырылып, ал эми 1944 жылы өз мекенине алган жаракаттарынан улам кайтып келген. Алгач Алматы шаарында соғышқа 6 ай даярдыкта болгон. Дене бою сөлөкөттүү болгондуктан 3 айдан кийин эле пулеметчу отряддын курамына кирген. 35 килограмм салмактагы пулеметти көтөрүп, атамекендик согушта алдыңкы катарда согушуп, эрдик көрсөткөн. Алдыңкы катарда снайперчилер, пулеметчулар жүргөндүктөн артка чегинүүгө уруксат берилген эмес. 1943 жылы немец аскерлери кол салганда, артка тайманбастан чегинтүүгө кылган аракеттери ийгиликтүү ишке ашкан. Самибай Артыков пулеметти аткандан кийин немец аскерлери артка чегинишкен. Көрсөткөн эрдиги үчүн Москва шаарында Кызыл Жылдыз орденин алган. Согуш майданында денесинин 5 жеринен жаракат алган. Ардагер кандуу майданды эстегенде эле жашып алат. Адам өмүрүн алган согуш эч качан болбосун дейт. Майда барган менен Алматыда даярдандым. Анын баргандан соғышқа бардым. Bütün ölüm, diri жоқ. Üstten koy, bilime çıkın, yanı çıkın. Millet yekildi o. Bundan satmadım. O şöyle, birinci simelerim ben. Millet, o şunu şöyle bergen. 27 миллион адамдын өмүрүн алган 5 жылдык согушка Кыргызстандан 365 миң жокер аттанган. Алардын 150 миңден ашыгы курман болгон. Кыргызстандагы ардагерлердин саны жылдан жылга азаюуда. Өткөн жылы Ош облусу боюнча 23 согуш ардагери болсо, быйыл алардын 11 эле калган. Шаардагы ардагерлерди көзү тирүүсүндө даңктап, колдоо көрсөтүү максатында Ош облустук сотунун жамааты ардагерден кабар алды. Улуу жеңиштин 76 жылдыгына карата атайын акчалай сыйлык жана белектер тапшырылды. Эл тынчтыгы жана жаштардын келечеги үчүн согушкан ардагерлерибиздин эрдиги эч качан унутулбайт. Дайыма күчтүү болуп жүрсүн дегиз турупты, сизге атап беришти, муну кармаңыз. Акчалай жардам. Экинчи дүйнөлүк согушта Кыргыз жергесинен барган ата-бабаларыбызды, ошондой эле тылда жүргөн энелерибизди, агаларыбызды биз эч качан унутпайбыз. Булар саналуу гана адамдар калды. Ошондуктан бүгүн Артык Салимбай абагага биринчилерден болуп келдик. Куттуктадык. Ага жакшы сөздөрүбүздү айттык. Бул кишинин батасын алдык. Жалпы Ош областтык сотуна ыраазычылыгын билдирди. Учурда ардагер бактылуу карлыктын доорун сүрүп жатат. 7 уул 9 кыздын атасы, 79 небере, 135 чебере жана 6 кыбырасы бар. Айылда башкарма болуп иштеп, балдарынын баарынын бул жашоодон орун табышына шарт түзүп берген. Уулдары атасынын эрдиги менен сыймыктанышат. Мамлекет тарабынан жыл сайын мындай белектер берилип, колдоо көрсөтүлүп келет. Быйыл дагы президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 70 миң сом акча берилди. 16 бир тууганбыз, 7 уул, 9 кыз. Ошо эң кичинекей менмин. Ошо атамыз менин колумда. Ошо келгенден бери эле айылда иштеп, башкарма болуп, акыры 20 жыл магазинчи болуп, эмгектенип, ошо баарыбызды үйлөп, баарыбызды жайлап, окутуп, аябай баары жакшы карады. Чын айтканда атабыздан арманыбыз эле жок, чын айткандачы. Азыр ошо мамлекет жакшы эле карап атат. Ош шаарында 5 эле согуш ветеран калды. Ошо азыр мамлекетке рахмат кече дагы ушул президентибиз 70 миң өзүнүн немесинен которуп берди. Улуу атамекендик согушта жеңишке жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Кан төгүлгөн согушка катышкан жоокерлердин эрдиги эч качан унутулбайт. Андыктан согуш ардагерлерин көзү тирүүсүндө эбегейсиз эрдигин даңктап өтүү бүгүнкү жаштардын парзы. Акыркы окуялар жоокерлердин жана армиянын мекен үчүн кылган кызматы чоң экендигин айгинеледи. Исак Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.